Үч балага эч качан эрге тийбе. Кыздарга эскертүүм, бойдок кыздарга 3 балага эч качан эрге тийбе. Биринчиден бабник, көз ойноп. Ар дайым көз ойноп турат. Сен сулуусуң, сен коосуң, сен фигураларың бардыгы келишимдүү. Акылың да Кудайга шүгүр ордунда. Бирок сен алыңда жүргөндө дагы ар кимди карап, ар ким тууралуу биринчи сөз баштап, сен подружкаңды сурап, сүйсөң аябай сүй, досун подружкасын кошуп сүй деген сөз бар го, ошол сыяктуу аябастан эжеңди сиңдиңди карап сураштырып андай мындай кылып аткан эркек бул болбойт. Сени көзүңдүн алдыда ар ким менен сүйлөшүп, ар ким менен быжылдашып, кыжылдашып туруп аткан бала бул серьезный эмес, турмушка даяр эмес. Ал кайрадан садикке барыш керек бул бала. Жетил элек да али бери акыл деңгээли жетил элек. Турмушка даяр эмес, жоопкерчилик алышка даяр эмес. Бул атасынын эркеси, атасынын акчасына жүргөн дагы эле бир жаш бала да. Эртең атасынын акчасы түгөйт, кыйынчылык башталат, турмуш башталат. Хорошо, атасынын акчасы көп нерсеге жардам берет, бирок сен балаңды тарбия кыла алабы ал? Күйөөңдүн атасы, кайнатаң келип тарбия бербейт го, туурабы? Ошондуктан көп нерсе күйөө баланын өзүнө байланыштуу, атасынын байлыгына эмес. Баягы биринчиден бабник болбош керек да ал. Ар кимге барып, сойкулга, өзгөчө сойкулга барып, бүгүн сифилис, спид ооруларды жуктургандар өтө көбөйүп атат. Ошондон этият бол, карындашым. Көп балдар эгерде Кудай сактасын, бирок ошо сойкуга баргандар үйлөнүштөн мурда бир таза кыздын тагдырын бузбастан врачка көрүнүп оглай. Врачка барып, менде оорулар жокпу, жыныстык жактан жуга турган, буга чейин сойкуларга барып жүрдүм деп ачыгын айтып, врачтардан керектүү дары дармекти алып, түзөлүп, айыгып, бирөөгө жуктурбай турган болуп, анан кийин үйлөнгүлөй. Айырмасы жок үйлөнүп кетет. 1000 жолу сойкуга барган кээ бирөөлөр. Айырмасы жок үйлөнүп кете берет да. Өлсөм ошону кошуп алып кетейин деп. Уялбайсыңбы? Врачка сөз түрү текшерип туруп, анан кийин үйлөн. Ал бирөөнүн кызы, алтын кызы ал. Бирөөнүн жашоосун да кылабы? Өлүп кутулам дейсиң, тутуласың. Ал жерде 2 адам үчүн жооп бересиң, сен жерде астта. Биринчиден көз ойнок болбош керек, эже карындашым, ошого турмушка чык, бабник болбосун ал. Көрүнгөн менен жүргөн кыз болбосун. Ал эми экинчиден ынжык болбош керек. Ынжык. Ар бир нерсеге созулма, чечкиндүү эмес. Аялдын урматтаган нерсеси бул чечкиндүүлүк. Мен алам, жоопкерчиликти мен алам деп коркпостон, балдарды кармап, жоопкерчилик аялды кармап, ортасында көчөгө анан мен алып келип, акчаны дагы өзү кармап, бүт маселелерди чечип, проблеманы айткан болсо аялы деп тура турган эмес, эжем айтып көрөйүн, апам айтып көрөйүн деп эмес. Болду решайым дей турган. Азыр чечет, бирөө чалат деп туруп эле кайра жүрүп, маселени чече турган. Ынжык болбош керек да, кыскасы. Ата дей турган эркек ал катын чалыш ал. Ага тийсең эртең бурмаланып өлөсүң. 2 килограмм этти бир айга бөлүп берет, кайсы күнү граммдап тараздап отурасың. Бүгүн кайсы граммды кошоюн дегенде бетте. Ынжыкка турмушка чыкпа. Ынжык сени чындыгында кыйнап коет. Мен бул статистиканы өзүм айтып атам, же интернеттен, же суний интеллекттен, же китептен алган жокмун. Бул коомчулуктагы территориямдагыларды бүт угуп, эсебин чыгарып айтып атам бул нерселерди. Ынжык эркектен аял кетип калат экен, ажырашып кетет экен. Биринчиден айтканым баягы бабниктен ажырашып кетет экен да. Ал эми үчүнчү ажырашып кете турган, сен турмушка чыгышың керек болбогон эркек бул жалкоо эркек. Жалкоо ушу 20га келди, 25-30га келип калды, буга чейин бир ишти кармаган эмес да. Же окууда жок, же физикалык күчтүү эмес, спортсмен эмес. Же колуна бир диплому жок, билимдүү деген. Эч нерседен жок да, абсолютно. Бул турмушка даяр эмес. Сен ойлонушуң керек, эртең бул байлыкка караш эмес. Сен өзүңө караш деген. Муктаждык деген. Муктаждык чечилиш керек. Эртең балалы болосуң, памперс алып келиш керек, тамак аш келиш керек. Примерно эсептегенде бүгүн бир семьяга 100 000 сом айына жөн эле кетип калат. 30 000 таба алабы ал, зарплатасы барбы? 40 000 бир жерде тайындуу жерде иштейби, иштебейби? Чындыгында карашың керек бул нерсеге. Хорошо, диплом болсо, бирок иштейби, колунда өнөрү барбы? Бизнеси барбы? Сөзсүз бизнесмен болуп, күчтүү немеге чыгып кетиш шарт эмес. Ошо маселесине карашың керек. Муну ата-энең, бир туугандарың да карашы керек. О күйөө бала каерде иштейт, не кылат? Себептен сени бага турган ошол. Турмушка чыккандан кийин дагы ич күйөө кылып алып келе албайсыңбы ал күйөө баланы, туурабы? Ушундай балдардан этият бол. Бүгүн ушундай балдар өтө көбөйдү. Эптеп бай кызды кармап, алдап, сулдап, бирдеге кылып, бирге тийип алайын деген балдар өтө көбөйгөн.
ошолордон этият бол. Турмушка чыгышын керек болбогон эркектердин 3 түркүмү. Биринчиден жалкоо, экинчиден ынжык, ынжык эркек сени жаман кордойт. Ал эми биринчиден зынакор, ойнош кылган, айтып, экинчисин адалдап никегесин алса хорошо. Бирок айтпастан сойкуга барып ар нерсе кылып жүргөн, бул үчүнчүсү сага удар тиет, ажырашып кетесиң. Ошондуктан ажырашпаштыгың үчүн дагы алдын ала ушул 3 эскертүүнү айтып атам. Эрге тийбе буларга. Буларга эрге тийбе. Булар садикте ойноп жүргөн балдар. Реал жашоого карашты билбейт, көз карашы жок. Ал эми эрге тийишиң керек болгон эркек бул үйдүн кичине баласы. Аэропорт деп коюшат го бүгүн, ата-энеси келип турат, бир туугандары келип турат. Кандай жакшы. Үйдүн кичине баласына бүгүн көпчүлүк эрге тийгизбейт. Неге? Кызмат кылыш керек, ата-энени караш керек, башка кылыш керек дейт да. Жок. Бул сен үчүн сыймык болуш керек. Алардын батасын аласың, алардын кызматын кыласың. Жашоо бир эле кыйынчылыктан турбайт го, туурабы? Кыйынчылыктардан сөзсүз жакшылык бар го, туурабы? Эгер сен ошону кыйынчылык деп ойлоп атсаң. Айтайын дегеним, алар эрге тие турган бала красавчик. Себеби ата-эненин алдында болгон, ар дайым тарбияны, мээримди көргөн, ата-эненин кучагында болгон да. Ал анда үйдүн кичине баласында тем более мээрим ашып жатат да. Ага тийсең, мээрим махаббаттан эч качан внимание дей бересиң го, вниманиядан эч качан кем болбойсуң. Ал эми экинчи түрдөгү эркек, эрге тийишиң керек. Бул ыймандуу эркек, ыйманы бар эркек. Себеби камерасы жок, адамы жок, эч ким көрбөй калат деген жерде дагы Кудай көрүп турат деп туруп сага бир шерт дагы койбойт, зулумдук кылбай. Сүйбөй калган учурда дагы өзүн мажбурлап сага мээрим махаббат көрсөтөт. Бул эркекке сөзсүз түрдө эрге тийишиң керек. Ал эми үчүнчүдөн сенин мечтаң, сулуулук маселеси жолдо калат. Бүгүн көпчүлүгү, кыздардын көпчүлүгү адашкан нерсеси красавчик болуш керек, сулуулугуна карайт да. Сулуу болуш керек, баягы фигурный болуш керек, андай жашкан кечти токтотуш керек. Хорошо, 13 жаштагы, 15 жаштагы кыз болсоң башка, бирок ойго жетип калдыңбы? Серьезно ойлонуп башташ керек адам. Баягы 4 пресс, 2 көкүрөгү чоң болуш керек, меникиден чоңураак болуп туруш керек деген темага токтотушуң керек. Ошондой экен бул жерде мен китептен айткан жокмун, интернеттен айткан жокмун. Реал бар нерселерди, өзүмдүн тажрыйбамдан чогулткан нерселерди территориямды карап туруп ойлонуп айттым. Жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет. Жашоо турмуш маселеси оюн эмес. Игрушка кылып алба өзүңдү. Игрушка кылба бирөөнү. Бактылуу бол. Жолдогу адамбыз, жолдо көрүшөбүз.